бир жолу ушу түтүндө басып келип үйгө келип моорекелеримди жыттасам бүт эле ыш жыттанып калыптыр да. Анан ушул ыш моякка сиңип аткандан кийин ал ички органдарыбыздын баарына кирип атат да. Могу түтүн деген эмне деген ооруларга алып келет? Азыр могу дем алуу органдарынын баарын талкалап атпайбы, өпкө ооруларын. Бирок мореки түтүн деген тим эле аябай жаман да. Көздү да ачыштырат экен. Могу масканы бир чети дагы ушу түтүнгө карата да тагынып алабыз да. Бир эле жана ковидке эмес, ушу түтүн болгонго да тагынып алабыз. Мисалы биз билебиз да, тамеки канчалык зыян тийгизет адамдын ден соолугуначы, анткени адамды өлүмгө алып келет деп. Эми салыштырып көрсөңөр, 3,5 миллион тамекиден баягы көз жумуп атат, 7 миллион абанын булганышынан. Эми мына өнөкөт бүтөлмө бронхит оорусу мисалы. Өтө көп бизде Кыргызстанда. 200 миңдей эркек адамдар, аялдар чогуу оорушат да, өнөкөт. Өтө жаман оору, анткени эрте инвалид кылат адамдарды, эрте өлүмгө алып келет. Ошонун бардыгы абанын бузулушунан. Рак оорулары көбөйүп баратат. Абанын булганышы көп жүрөк ооруларга алып келет.